Каржы министрлигинин 2023-жылдын январь айына карата берген маалыматы боюнча өлкөнүн жалпы карызы 5 миллиард 631 миллион доллар. Мунун 4 миллиард 520 миллион доллары тышкы карыз, 1 миллиард 110 миллиону ички бересе. Мамлекеттик карыз ички дүң өндүрүмүнө карата 52,33% түзөт. Тышкы бересенин 50,3% же 2 миллиард 273 миллион доллары көп тараптуу карыз. Калган 2 миллиард 139 миллион же карыздын 48,5% жеңилдетилген насия катары алынган. Мунун ичинен 39,5%ын Кытайдын экспорт-импорт банкына кайтарышы керек. Жеңилдетилген насия 20-40 жыл мөөнөткө алынып, үстөгө 0,75%дан 2%га чейин берилген. Эгерде насияны мөөнөттөн мурда төлөй турган болсо, үстөгө өсөт. 2004-жылы 3,1 миллиард, 2008-жылы 5 миллиард, 2011-жылы 9,4 миллиард, 2017-жылы 20,6, 2019-жылы 28,1 миллиард сом төлөнгөн. Келишимге ылайык төлөнө турган сумманын көлөмү жыл сайын өсө берет. 2022-жылы 33,6, 2023-жылы 48,6, 2024-жылы 64,7, 2025-жылы өлкө 75,1 миллиард сом төлөшү керек. Карыз алып жатканда доллардын куну сомго карата төмөн болчу. Албетте, алган бересени кайтарып жатканда баштапкы курс менен төлөнбөйт. Сом долларга конвертация жасалганда бир топ айырма чыгып жатат. Эгерде экономикалык өсүш туруктуулук болуп турса, карызды төлөө коркунучтуу эмес. Алсак 2022-жылы Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын экономикалык өсүшү 3,5-4% болот деп божомолдогон. Бирок бизде экономикалык өсүш 7%да түздү. Муну менен катар казынанын эсебинен аскердик техника алынып, мектеп менен жолдор курулууда. Бардык тармакта айлык маяналар менен социалдык төлөмдөр эселеп жогорулады. Инфраструктура дагы четинен жакшырып келе жатат. Башка өлкөгө салыштырмалуу Кыргызстанда сырткы карыз ички дүң өндүрүмдүн киши башына 60%дан ашпашы керек деген чек бар. Учурда 52,33% менен белгиленген чекке жеткен жокпуз. Демек карызды төлөө кыйынчылык жаратпайт. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Улуттук банкта 45 тонна алтын сакталып турганын айткан. Борбор Азия аймагындагы өлкөлөрдү ала турган болсок, Казакстандын тышкы карызы ички дүң өндүрүмүнүн 85%ын түзөт. Өзбекстан менен Тажикстандын дагы болчогон карыздары бар. Дүйнөдө чыгашасы кирешесинен ашкан өлкөлөр арбын. Мисалы, Американын карызы 37,7 триллион долларды түзүп, бюджет тартыштыгы 96%. Сайфуддин Мурзаев, Ала Тоо 24.